Ана келгенин айтпайсыңбы? Эртерээк туруп эшик шыпырып, айнектердин чаңын ачып, пардаларды жуу деп. Эртемен эрте туруп эшиктен шыпырышың керек экен, жата бербей. Мен эле карап отура бербей өзү деле кыла берсин, эчтеке болбойт. Менде 4 ком 4 бутум бар ага. Ушуну мен ортомчу кылбай эле, мындай эле бири-бириңе айтсаңар болбойбу? Жөн эле жумуштан калтырып атасыңар мени. Мен кеттим. Алло, Жеш. Да. Тиги керилгенин айтпайсыңбы? Обед бербей, саат 3 болуп калды. Болду, азыр айтып коем. Алло, жарым, апама тамак жасап берип койчу. Мага чалып атат. Айланан чыдап турсун, эми 20 мүнөттөн кийин тамак бышат. Ишине түшүп кетейинби? Дагы келиңе эмне деп айтсам экен? Эртең менен туруп кириң жуусун деп жазайын. Эртең мен апамдын кирлерин жууп коюшум керек экен. Кой, чал эле айтып коюңчу. Опто, дагы эмне чалат? Телефонду өчүрүп калат окшойт. Бей, бул эмне өчүрүп койду да? Жеш, мен жазганды окудуңбу? Өдөнү кара, өдөн. Элимде айткен. Эртең менен багымдатка ысык суу даярдасын. Сөз ушунча эми человек пак болуп беришиңиз керек. Урутта айтып экен, уктуңбу? Макул, жакшы.